бул жакта эме пунктта жазылыптыр, ак окуңуз анда. Пункт статья 8 закона о референдуме, о конституционном законе о референдуме. Вопросы, невыносимые на референдум, связаны с избранием, назначением и освобождением должностных лиц представительных и исполнительных органов государственной ветви власти. Негизи представительный государственной ветви власти дегенге бизде государственная власть дегенге жогорку кеңеш менен президент кирет. Эмне дегенде бардыгы шайлоо аркылуу шайлоо процесс менен келет. Мен бул жерде мына эмне катары айта кетсем, биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн жашообузду многу саткын парламенттин мүчөлөрүнө берип атабыз. Булар болсо деген 4 октябрдан кийин ошол саясий прессингке берилип туруп, 80 депутат 17 ноябрга карата конституциянын долбоорун коюп, 61 өзгөртүү менен уяты жок бир долбоорду киргизишкен. Ошол жерде адамдардын укугун тепселеп, андан сырткары президенттин ыйгарым укуктарын Туркменистандан беттер кылып, бизге ошондой сунушту кылган. Сиз болсо атырайым азыр эл аралык практикалар менен мен сизди сыйлайм, 17 жылдык практикаңыз бар. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө бир тарапты карап коюп атасыз. Бирок биз айтышыбыз керек, бүгүнкү күндө иштеп жаткан парламенттин мөөнөтү бүттү. Биз ал нерсеге таянбашыбыз керек. Экинчиден, бул парламент өзүнүн бетин көрсөттү. 17 ноябрдагы берилген долбоордун ичинде 61 өзгөртүүнү уяты жок кылып бардык нерсени кылды. Биз юристтер жамааты өзүбүздүн баракчабызга чыгарып туруп көрсөтүп бердик. Президент керек болсо өзүнө мыйзамдык инициативаны коюп алыптыр. Эртең аппарат президент 80% жогорку кеңештин ордуна мыйзамдарды кабыл алып, президентти нотариалдык орган катары чыгарып коюшу мүмкүн. Экинчиден, Кыргызстандын мыйзамдуулук Кыргызстандын бардык чегерелерине тарабайт деген норманы алып салышыптыр. Ошо 17 ноябрдын долбоору боюнча жаңы долбоор чыга элек, мен ошонго таянып айтайын. Бул эмнени дейт? Эртең биздин кенто байлыктарыбызды сатып, эл аралык биздин тышкы карызыбыздан кутулам деп туруп, ошондой рисктерди бизге алып келип койгон бийлик өкүлдөрүнө бүгүнкү күндө биз 10 январда долбоору жок эки проекттин ортосунда элдин башын айлантырып, элдин болуп аткан түшүгүнүн үстүндө өткөрүп алган референдумдун эки долбоорунан бүгүнкү күндө сиз сунуштап жатасыз. Жок, президенттиктин экинчи милдетин мөөнөтүн өткөрбөй эле кой эле. Бүгүнкү күндө эгерде конституциялык референдумдун өзү өткөнү толук легитимдүүлүгү жок, өткөн кезде эгерде президенттин ыйгарым укуктары күчөйсө, анда анын артынан президенттик шайлоо албетте болуш керек. Эмне дегенде, бул норманын конституциялык референдумда, бирок эл аралык практиканы караганда дагы, эгерде шайлоо менен келген өкүлчүлүктүн бийлик өкүлүнүн ыйгарым укуктары күчөйсө, анда эл анын күчөйгөнү үчүн шайлоого бербеди. 10 январда эл кайсы нормага эмне үчүн добуш бергенин дагы билбеди. Эмне дегенде долбоор тиркелбеген болчу. Эгерде бүгүнкү күндө иштеп жаткан конституциядан айырмаланып, эртеңки күнгү ыйгарым укуктары 1 эсе, 3 эсе, 10 эсе күчөйсө, анда бизге кайталанып өтүүчү президенттик шайлоо зарыл.